Ассаламу алейкум. Самазанети болгондор, самазанети боло электер, самазанети болоюн деп таксиге иштейин деп жаткан мекендештер. Бардыңарга мен өз билген бурчегимден силерге бөлүшөйүн деп чечтим. Амы, койчу амы, өлөсүң го тим өлөсүң. Жол бербетимиш. Короче, кимде ким таксиге иштейин деген болсо, конечно, биринчи очередтен бул кисартты кылыш керек. Кисарттан кийин госуслугам подтверждение кылып, то есть имеется в виду по порядку эмес, госуслуга, естественно, биринчи болот, анан кийин кисарт, анан кийин уже керектелүүчү документтер, ИНН, там все остальное, короче. Анан кийин уже эме кыласыңар. Самозанятый болуш үчүн ИННди тапшырасыңар. ИННди налоговыйдан барып тапшырган 10 экен. Азыр беркиндей адамдарга кылдырганда базадан чыгып калат эмиш деген көп эмелер болуп атат. Аны тем более бекер кылсаңар болот. Ошон үчүн ИННге барып туруп эле, эме налоговый ИФНСке барып туруп эле, ИННге заявление таштап туруп, ИННдин эмесин алсаңар болот. Анан кийин ошол аркылуу самозанятый болуп туруп физлицого. И плюс Яндекстин өзүнө барып туруп, очередке дагы бир ай, там 2 жума, 3 жума мурун турбай эле, там жолдору бар, если что чалсаңар мен айтып берем кандай кылып турса болот. Анан туруп эле самозанятый болосуңар. И все. Промокод, срамокод, там мен промокодум могунда эле, мен промокодум тигиндей эле деп эгерде сурай турган болсоңор, конечно, айтып берем. Анан эмне? Анан анча-мынча суроолор болгон болсо, жардам кылганга даярмын. Ошон үчүн чалып жазып койсоңуздар болот. Өз билген информациямды бөлүшкөнү от души эле даярмын туугандар. Бар болгула.